Да, мен түшүнүп атам, да, угулбай атат. Мен угуп атам сиздерди. Бир да угулбай калды. Аха, бул жактан кандай угулуп жатам? Мен болушунча азыр сиздерге дароо экинчи телефондон чыктым. Кандай угулуп жатам? Жакшы, ага, хорошо. Давайте разбор деп жазыңыздар. Ким макул болсо, разбор деп жазыңыздар. Телефондорду алмаштырганга туура келди. Да, угулуп жатат. Келиңиздер, анда дароо эле чакырайын сиздерди түз эфирге. Разбор деп жазыңыздар. Да, давайте чакырып көрөйүнчү, кандай болот экен. Мен кандай угулуп жатам? Разбор деп жазып атам, чакырып атам сиздерди. Айтуну кайым, эгерде түз эфирге чыкканга макул болсоңуз, мен сизге запрос жөнөттүм. Отклонила дейт, да, отклонить этип атышат, хорошо. Кана түз эфирге чыккан айым, келиңиз, саламатсызбы? Кандай угулуп жатам мен? Сүйлөңүз. Заркан эже, кандайсыз, жакшысызбы? Да, саламатсызбы? Атыңыз ким? Мен сизден аябай көп. Менин атым Айтолкун. Мен сентябрда сиздин жашоо өзү курсун окудум. Ошол убакта мен сентябрда даже жумуш дагы таппай жүргөн болчумун. Бирок ошол убакта мен повар болуп жакшы ишке кирдим. Аябай жакшы итальянский ресторанга ишке кирдим. 130 миңден айлыгым бар. Сонун. Анан аябай мындай сабакты көргөн эмесмин, аябай толкунданып жатам азыр. Көп сабактарды окуганмын. Анан кийин мага неме керек экен, жашоо өзөгүнөн кийин талдоо трансформация курсун окудум. Ал жактан дагы аябай сонун эмелерди, практикаларды жасап, азыр мындай чоң тетрадь алып алып, ошого баардыгын жазып, ушул жер менин сабак караган жерим, мен тонатам. Бул сабакты эми чынында мындай 3000 сомго, 5000 сомго сатып ала турган сабак эмес экен да, мындай жөн эле өзүң деле ыраазы болуп 50 миң, 100 миң акча деле андан сырткары деле берип койсоң ошол татыктуу экен. Азыр дагы талдоо немесине, трансформация курсуна дагы жазылдым. Себеби дегенде иштен келип сабак карап, сабактар мындай вовремя аткара албай дагы катышыш керек экен да. Андан азыр талдоо чеберине ниет кылып атам. Себеби дегенде мен ойлоп атам, значит, менде ушунча нерсе бар болсо, мен, значит, балдарыма, менин бир туугандарыма дагы көп билимдерди алыш керек экен деп, адамдар менен сүйлөшкөндө эле уже мындай көп нерсени түшүнүп калдым. Бунун бул жакта немеси бар экен, бунун бул жакта немеси бар экен деп эле уже колуман келишинче мындай кылышым керек экен, андай кылышым керек экен деп айтып калдым да. Бирок мен башкаларга совет бере берем, ушинтип окуй берем, билим ала берем. Аябай көп жазгам, бул жака дагы жазгам, ниеттерге дагы жазгам, биринчи немеге дагы жазгам. Музаткан эжеден неме алгым келет деп, сизден разбор алгым келет деп. Кудайга шүгүр, аябай сүйүнүп атам сиз менен азыр разбор алып жатканыма. Элина эжеден да разбор алдым. Менде аябай сонун жаңылыктар болду. Атам ооруп калды, анан кийин атам айтып атчы, мен ушунча эле жашым калды, эми мен эмне силерге өлүп берейинби, типа мен аягыла дей берет эле да. Мен үй салганмын.
турмуштан ажырашып кеткен үчүн өзүм үй салгам. Бирок үйдө акчалар бар болсо дагы атам ошол үйдү аягына чейин бүтүрүп бериңчи, мен өзүмдүн акчам эле уста салып бүтүрүп берейин десем жок дей берет болчу. Анан мен түшүндүм, бирөөгө сиз разбор жасап атканыңызда тектен энергия келбей атканын түшүндүм да. Мен бутуман ылдый, мындай Атаңыздан. шак баса албай элем да. Атамдын аты Рыспаев. Анан кийин мен бир күнү ушул эле тетрадка жаздым дагы, башыма коюп уктадым. Тегиме кайрылдым. Тегим силер менден мурда атамын башка аялынан 4-5 жолу балалуу болуп, бирок балдары өтүп кеткен экен да. Анан кийин мен ушу баягы сиз айткан немелердин баарын айтып жаздым. Трансформация курсундагы сөздөрдү. Мага силерден жардам керек, энергия керек, мен ушул немеге жардам бергиле деп жаттым. Анан кийин ошондон кийин атам жакшы болуп чыкты доктурдан. Прям ошол чыккан күнү усталар табылып, 4 комнаталуу үйүм бүттү, ремонту менен аябай сонун болуп бүттү. Мен ойлогондой сонун болуп бүттү. Мен ошону баягы Элин ажеден разбор алдым. Разбордун дагы мага немеси болду да, мындай жардамы болду. Окуп жаткан учурда. Анан кийин мен өзү немеге акчам деле жетпейт болчу ремонткочу. Бирок мага жардам бере турган менин бир туугандарымна бүтүрүп алчы, мына акчаны деле берели деп ушинтип неме кылып калышты да, мындай. Бардыгы мага жакшылык каалап, бардыгы менин иштерим ийгиликтүү болуп жүрүп кетишин каалап калышты. Да. Анан мен көп нерсени түшүндүм бул сабактан. Мен бир туугандарымды өзүм турмушунан ажырашып кеткеним үчүн аларды өзүм бигип коюп алдым да. Күйөөлөр менен жашаган үчүн алардын сөзү өтүмдүү болуп, менин сөзүмдү өзүмдү аябай түшүрүп алыпмын паскачы. Анан кийин неме кылып, жанагы практика менен бир туугандарымды өздөрүнүн ордуна койдум иерархияда. Силер менден мындай кичинесиңер, азыр сүйлөсө дагы кийин сүйлөм. Дайыма мага алар акыл үйрөнүп калыштыр да. Мындай кыл, андай кыл деп. Ошолордун болсо атыңыз? Менин атым Айтолкун. Айтолкун айым, караңыз, эми азыр бизде бир аз убакыт тарыраак да. Көптөгөн адамдар бизди күтүп атышат да. Ошондо сиз жашоо өзөгү 1000 сом, сиз ошондо трансформация курсуна 5000 сом менен келгенсиз ал учурда, 50% арзандатуу менен катталып, 6000 сомдук курска катталып 2 жолу келиптирсиз. Ошондо результатыңыз элестетиңиз да. 6000 сомдук курстан сиз өзүңүз айтпайсыз, буга 50 000 келе, 100 000 келе берсе болот экен. Чындыгында бул жөн гана цифра да. Жумуш таапсыз 130 000дик да, үй салыпсыз, мамилеңиз оңдолуптур, атаңыз кой берип баштаптыр. Караңыз, чындыгында бул сабактардын баа жеткис сабак экенин түшүнүпсүз. Азаматсыз, бул өтө сонун результат. Чындыгында биз эми бул курстардын баасы өтө чоң. Кыргызстанда болгон үчүн биздики биринчи максатыбыз бул өзүбүзгө окшогон көптөгөн айымдарга жардам берүү себеби дегенде биз дагы сиздей болгон эле айым болгонбуз убагында. Көптөгөн жертва абалдарды мен өзүм башымдан өткөргөнмүн. Ошон үчүн ошол окуп жүргөндөгү менин максатым ушу мага окшогон канчалаган айымдар бар Кыргызстанда, деги эле жер бетинде. Ошол айымдар ушул методиканы билсе деген ушунчалык ниетим болгон. Ошол Кудайыма шүгүр, адамдардын, айымдардын бүгүнкү күнгө чейин 1000 айымдар окушат, 1000 айым мырзалар результат жаратып жатышат да. Сиз эң сонун результаттарды жаратыпсыз. Мен сизге айтмакмын, 15 декабрда буюрса талдоо чебери курсу башталды, да, башталат. Уже сиз жанагы тепкичтерден өтүпсүз. Ошон үчүн дагы да буюрса, Кудайым буюрса дагы эң сонун результаттарды, максаттарды алдыңызга коюп, уже талдоо чеберине келиңиз демекмин. Эмнеге? Анткени сиз талдоо чеберине келгенде трансформация сизге 1 жыл бою жеткиликтүү болот. Анан сиз тем более биринчи, экинчи тепкичте өткөндөн кийин сиз уже спокойно алып кетесиз талдоо чеберин. Ошон үчүн мен сизди азыр ойлонбой туруп өзүңүз көрдүңүз да. Сиз мисалы жумушум жок жерден жумушка кирдим деп атасыз. Сиз сурай берсеңиз, пенденин оозунда, Кудайдын кулагында дегендей эле акча деле табылат, келет ал деле. Ошон үчүн мен сизди азыр ойлонбой туруп трансформация эмес, именно
талдоо чеберине катталыңыз демекмин. Себеби дегенде өзүм ооба талдоо мен ошону аябай чеберимин да. ниет кылып атам. Да, мен өзүм талдоо чеберимин. Туура мен дагы трансформация курсун окуганмын, бирок мен дароо эле белек алганмын. И өзүңүзгө мен жогоруда айтып аткандай эле канчалаган уже талдоонун дагы канчалаган уровеньдерин өткөнмүн, ошон үчүн талдоого келиңиз. Хорошо? Мен сизди талдоо чебери курсуна чакырам. Болушунча випке катталганга аракет кылыңыз. Себеби дегенде випте эмне бар? Ал жакта сертификат бар, уруксат бар. Өзүңүз уже адамдарды көрүп эле, бул мындай экен, минустарын билип калдым деп атасыз го. Уже эле мастерге даяр болуп калыпсыз. Сиз уже ошол адамдарга мына бүгүнкү күндө менин именно ошол сертификатка окуган окуучуларымдын арасында көпчүлүгү именно ошол мастер болгусу келгендер, уже билип түшүнүп калгандардын отзывдарын угуп, өзүм да ушунчалык сүйүнүп атам да. Себеби дегенде мына бүгүн эле бир окуучум жазды. Мен сториске чыгарганмын. Заткан эже мен күнүнө 1,5 миң сомдон эле тапчумун. Алайын жазып атат да. Айына бир айда 1,5 миң сом эле тапчу экен. Такыр жумушу такыр оң келбептир, канчалаган жумуштарда, канчалаган курстарда окуптур. Именно ушул талдоо чеберине келип, өзүнүн терең жаткан болдору менен иштеген соң, талдоо чебери менен разбордун айырмасы, сиз талдоо чеберине келсеңиз, разбор жасаган талдоо чебери, мастер разборов болосуздар. Келип элестетиңиз, азыркы учурда бир бизнес разборду, эми бизнес бул жакта пока сиздерде болбойт, сексуалитиде болот бизнес. Бир клиентти 150 миң сомдон алып атыптыр, элестетиңиз, бир клиентти. Эми 150 миң сомдон сопровождение кылат да. Сопровождение кылып көпкө чейин иштеше берет. Мисалы, жарым жыл иштеши мүмкүн бир клиент менен да. Ошондой клиенттен 3-өн алыптыр. Пока ал жөн гана ошондой комплексный алган. Андан кийинкилер да толтурат. Андан мындайча айтканда, сиз талдоо чебери болуп, айына бул жерде эмне үчүн акча жөндөй атканын себеби, сиздер башкаларга жардам берип жатып эле өзүңүздөр деле акча таба берсеңиздер болот. Өзүңүздөргө жардам берсеңиздер болот. Хорошо? Ойлонбой туруп талдоо чеберине келиңиз. Азыр мен сизге кандай диагностика кылып берейин? Ошол боюнча максатыңызды айтыңыз. Мен ачык эле айтып берейин, мен неме 2 жолу турмушка чыктым. Мен бул жерде мени тааныгандар деле көрсө деле билет. Хорошо. 2 жолу турмушка чыктым, бирок мен 3-чү жолу да Москвадан турмушка чыктым. Бирок аны билбегендер билбейт, эми билсе биле берсин азыр. Хорошо. Мен азыр эми баардык эле нерсени ачык эле биле берген жакшы экен деп калдым да. Ошондо сиздин азыркы максатыңыз турмушка чыгуу, бактылуу болуу, Мен азыр үй бүлөлүк немеден ордун тапкым келет. Мен азыр ошол жолдошум, азыркы жолдошум мен ачыкка чыгар, баарына айт, андай мындай дейт, бирок мен негедир немеден качам да, ошол нерседен качам. Ушундай эле жашай берели деп эле ачыкка чыгарбай эле, анан кийин мындай Хорошо. азыр болсо эри жок эле жашанып калып атам да. Ай толкунайым, ачыкка чыгардыңыз. Эмне болушу мүмкүн? Ачыкка чыгардым. Ачыкка чыгардым, бирок эми баягы берки жашоомдогудай болуп кайталанбашсын каалайм да. Коркуу бар, ошондой болуп калат. Дагы мурдагы жашоом кайталанат деп коркосуз. Биринчи жашооңуз, биринчи турмуштан эмне болуп ажырашкансыз? Биринчи турмуштан мен күйөөм аябай жакшы сыйлап, жакшы көрөт болчу, бирок кайненем бизди көп неме кылды. Менин 2 турмушта тең эле менин кайненелерим аябай жаман чыкты да. Кайненелерим. Именно азыр келиңиздер, айымдар, именно ушундай турмуштан кайненем деп айткан айымдар кайненелериңиздерди элестетиңиздер. Себеби дегенде биз азыр жоопкерчиликти өзүбүзгө албаган учурда биздин кайненелерибиз эле биздин күзгүбүз болот да. Келиңиз, сиз азыр элестетиңиз, сиздин кайненеңиз, 2 кайненеңизди көрүңүз. Аларга эмне деп айткыңыз келип атат? Кайненелериме несправедливое отношение кылып атасың, эмне айткым келет да ошентип. Эмне кылышкан алар? Экөө тең. Мисалы биринчи кайненеме, мындай 2 кайненеме тең эле мен жакшы эле кызмат кылдым. Экинчи кайненеме деле мен Москвада 8 ай болсо да учуп барып карадым, боюнда төрөйүн деп калганда дагы. Ошол мен кызматымды баалабайсың, неме ошо несправедливыйсың, типа балдарым ошондой деген неме кылгым келет да. Хорошо, алар сизди баалаган жок, баалабаган үчүн ажыраштыңыз, Баалабай, анан кийин типа мен жаман жактарымды айтып көрсөтүп, ошол нерседен
Уже мага ошол нерсени мен көтөрө албай калганда Да, мага уже кандай жаман жактарыңызды? ушундай болгон. Кандай жаман Мисалы жактарыңызды? үчүн мен өзү бир аз уйкуну жакшы көрөм, кечирээк турушум Жалпоо. мүмкүн, ошолорду айтат. Же болбосо мындай мен өзүм кесибим мугалим, бирок мынтип жазынам, анан кийин өтө тазамын, бирок мындай кайненелерим ойлогондой таза болбошу мүмкүн. Ошол жактарымды кээде неме кылышат. Таза Анан эмес экениңизди, мен ойлойм да, жалкоолугуңузду жооштугуман пайдаланат депчи, мен жоош болгонум үчүн мени пайдаланышат деп ойлойм. сиз аларга жооп берчү белеңиз? Көп эле жооп бербейт болчумун. Көбүнчө эле унчукпай эле Ичиңизге күлүп эле ката берчүсүз. макул деп. Ошентип ката берип Мгм. болчумун да. Бирок Хорошо. бир Давайте жарылганда терең мынтип дем алып айтышып демиңизди калчу элем. чыгарыңыз. Азыр эки кайненеңизди жылдырып аркасын көрүңүз. Ким ал? Ким сиздин минусуңузга постоянно көңүл буруп атат? Апам дайыма ошол айтат Да. да, мен Вот. эми кичинекейимде баягындай иш кылбаганда болуп Мгм. кетпейт деп ушундай жаман сөздөрдү айтат да, баягы Tamam. жагымсыз сөздөрдү. Кайсы бир учурда эстеңиз, кайсы барыңыздар, сиздерге апаңыздар айткан, балким атаңыздар айткан башкаңыздарга, кайсы бир эсиңиздерге азыр келген учурда эстеңиз, ошол учур сизге аябай больно болгон. Ушул убакка чейин эстеген сайын сизге больно боло берет. Ыйларыңыз келет балким да. Баягындай менин үстүмөн баягы менин внешний видиме менин башка бир туугандарымдын баары көз бакырайган жакшынакай. Анан кийин мен эмнегедир көп неме кылчу эле да апам. Кимге Мен окшош? кичинекейимде помпошка болгом. Апама деле окшош тура беришет. Анан кийин Ага. апам оонду төрөп катар төрөгөн үчүн неме мындай апамдын мага немеси сүйүп неме кылганын эстебейм да анча. Да, сизге сырткы келбетиңизге, жалкоолугуңузга көңүл бурган учурда, именно мындай кабыл албагандай болгондо сиздеги сезимдериңиз эмне деп айткыңыз келген? Менби мен ошондо апама айтып деле ыйлаганмын. Мен айтып көпкө чейин сүйлөшпөй жүргөнбүз. Мен Ага, ошондо эмне деп? апама айтканда, мен баягы ушул сөздөрдүн баардыгы мындай неме, мен кыйналганда менин эсиме келет. Мага жакшы сөз айтыңыз. Сиз эмнеге, апамдын бир тууганы аябай балдарын жакшы көрүп, жакшы сөздөр менен айтат. Анан кийин сиз эмнеге ошондой эмессиз? Сиз эмнеге бизди эркелетип жакшы сөз сүйлөбөйсүз? Сиз керек болсо типа сиз дагы жакшы апа эмессиз дегендей кылып айткан да. Анан Хорошо. ошондон көпкө чейин жүргөн Да, эме чындыгында таанышып сиздин жүргөнбүз. капачылыгыңыз кайненелериңизге эмес, именно апаңызга болгондагы. Сиз баягы апага айтып жеткирип сезе албаган үчүн эле ошондой сүйүүнү сиз кайнене тараптан сезгиңиз келе берген, бирок ападан сезбегенен кайнене тараптардан сиз боло ала бергенсиз дагы. На самом деле сиз кайненеден эмес, өзүңүздүн апаңыздан эле алыстагыңыз келе берген. Ага кайненелериңиз себепкер болгон. Хорошо, давайте терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Максатыңыз эмне? Апаңызды кабыл алгыңыз келеби? Максатым ооба, азыр апам менен азыр жакшы мамиледебиз. Бирок эми апам мени критикалай Хорошо. берет болчу да. Ага, сиз азыр бир фигурасыз, элестетиңиздер. Баарыңыздар бир фигурасыздар. Биз азыр разбор жасайбыз да. Мен сиздерге тез болушунча разбор жасаганга аракет кылайын, себеби дегенде бизде убакыт тарыраак. Сиз азыр баарыңыздар бир фигурасыздар. Жөн гана сезесиздер, биз сезимдерибизге гана көңүл бурабыз. Биз азыр сиздер менен именно биздин подсознаниядагы акыл эсибиздеги эле терең жаткан программалар менен иштегенге аракет кылабыз. Бир фигураны сезиңиз. Жана ушул учурдагы сезимдериңиздерди комментарийге жазсаңыздар болот. Сиз айтыңыз, кандай сезимдер? Мен ушул сол жагыман, бирок оң жагыманбы, ушул арада алды жагымдан, бирок бетин көрсөтпөй жамынып алган аялдай көрүп сезилди мага. Ага, сиз азыр ошол фигура болуңуз. Ал фигура өзүн жакшы эле сезет экен, бирок башкаларга көрүнгүсү келбей атат эмнегедир. Бирок Хорошо. сыртынан жакшы адамдай көрүнүп турат. Жакшы адамдай көрүнөт, Сиз азыр ошол биринчи фигура болуңуз. Эми биринчи фигурада туруп, экинчи мен сиздерге чечмелеп берем. Бул оңой эле нерсе. Болгону бир аз биз жабык жасашыбыз керек. Диагностика болот да бул азыр. Ага, экинчи фигураны караңыздар. Сиздин жаныңызда сиз азыр именно биринчи фигурасыз. И экинчи фигура сиздин жаныңызда турат.
Экинчи фигура ортодо, бирок өйдөрөөк жакта турат. Экинчи фигурага сезимдериңиз? Экинчи фигура башка бирөөдөй эле мага. Не деп айткыңыз келди? Экинчи фигура мага алыс эле адамдай болуп атат. Эгерде жакын сезсеңиз эмне болушу мүмкүн? Ким чалып атат сизге? Аял, эркек? Ошол жана үчүнчүнү чалып атат. Жолдошуңуз, хорошо. Эгерде жакын болсо эмне болушу мүмкүн? Жакын болсо, ошол жанымдагы турган фигура дагы мындай той да. Айтолкунайым, канчанчы баласыз? Мен атамдын 5-6 жолу аборт болгон эмес, тирүү жашап, бирок өтүп кеткен балдары бар экен. Атам менен апам экинчи турмушу, атам менен апам мен биринчи баласымын. Биринчи кызмын. Сизге чейин апаңыздын канчанчы баласысыз? Апамын 4-сүмүн. Сизге чейин балдар барбы? Ооба. 2 уул, 1 кызы бар. Сизге чейин сиздин алдыңызда түшүп калган балдар жок бекен? Ошол жөнүндө сурабадым, бирок азыр апам менен ачык эле сүйлөшүп калдык. Сурасам дагы болчу да экен. Эмне үчүн сурап атканымдын себеби, апаңыздан сөзсүз түрдө сураңыз. Апаңыз сизге тем более азыр эркек бала чалып атпайбы да, эркек адам чалып атат. Балким иерархия, баягы трансформация жашоо жүргөндө эсиңизде барбы? Биз бир туугандардын иерархиясын койгонбуз. Ошол иерархия боюнча апаңыз сизди туура эмес иерархияда коюп алышы дагы мүмкүн, жана атаңыз дагы туура эмес иерархияда болушу мүмкүн. Эки жактын тең балдарын билишиңиз керек дагы, өзүңүздүн ордуңузда туруп, анан өзүңүз турганда анан кийин неме болушуңуз керек да, өзүңүздүн ордуңузда туруп, анан апаңыздын сүйүүсүн алышыңыз керек. Эмнеге? Анткени скорее всего, же атаңыз тараптан, же апаңыз тараптан именно ошол кандайдыр бир жоготуу, баласын жоготкон да. Же эгерде мисалы апаңыздын экинчи турмушу болгондо биринчи турмушундагы балдарын чогуу алып келбеши мүмкүн. Ошол биринчи турмушундагы балдардын алдында күнөөлүү сезимдери болушу мүмкүн сиздин апаңыздын. Же атаңыздын күнөөлүү сезимдери болушу мүмкүн. Алардын фокусу сизде эмес, именно ошол жактагы балдарында. Себеби дегенде биз сизге чейинки балдардын алдында күнөөлүү сезим болгондо энергетическалар сезбейт, күнөөлүү сезимге эле кетире берет дагы энергиясын. Именно сизге көңүл бура албайт. Себеби дегенде бүт тиги биз энебиз да, же балдарыбыз, мисалы сиз деле азыр балдарыңыздын жанында эмес окшойсуз, Ооба. Да, көрдүңүзбү? Апаңыздын 3 баласы кимде калган? Апамдын 3 баласын атам алып келип караган экен, бирок өздөрүнүн кайнене тараптары талашып карашканда эң чоңун 2 баласын кайненелери карашты. Кызы биз менен жашады да, эжем. Вот, көрдүңүзбү? Именно ошол тиги кайын журтунда калып калган балдарым менен атасы менен чогуу жашап, үй бүлөмдү сактай алган жокмун. Атаңыз болсо көптөгөн балдары чарчап каза болуп, биринчи турмушунда да балдар болсо, мен ошону үй бүлөнү сактай алган жокмун деген. Мындайча айтканда, сиз апаңыздын эле жашоосун кандайдыр бир деңгээлде кайталап жатырсыз. Ооба. Бул лоялдуулукта болуп жатыптыр, экөөнүн тең жашоосунда кайталоо бар экен. Анан лоялдуулук менен дагы иштеңиз. Эгерде талдоого келсеңиз, ал жактан да иштейбиз. Анан именно балдардын иерархиясын коюшуңуз керек дагы. Ата-энеңиздин баштарынан өткөргөн тажрыйбасын кандай болсо ошондой кабыл алып, апа тараптан трансформация кылып, разбор керек буга. Ошол биринчи жашоосундагы балдары менен күнөөлүү сезим менен жашаганларын кое берип, мындан ары сизге көңүл буруш керек. Сизге муздак болуп атканынын себеби сиз апаңыздан боль ала бергенсиз, анткени биринчи балдарына сүйүү бере албаган үчүн сизге дагы боль бере берген дагы. Сиз биринчи фигура ким экенин айтайынбы? Бул сиздин апаңыз болчу. Экинчи фигура сиз болчусуз. Анан айтып атпайбы, башка бирөөдөй эле, алыс адамдай эле карап атат да. Сиздин апаңыз сизге ошондой карап атат. Ооба, аябай пустой болду да, экинчи келген фигура мындай. Жетим баладай эле болду да. Биринчи жашоосунан жанагындай балдарын жанында ала албай, көптөгөн боль алган үчүн, мээ үчүн, психика үчүн, апаңыздын психикасы үчүн боль деген нерсе калып калат дагы.
Себеби дегенде балдардын эстеген сайын жүрөгү ооруйт, балдардын айынан канчалаган нерселерди көргөн да баштан өткөргөн. Ошого адам баласы, мисалы мен өзүм да баламды таштап жүргөм да, ошол учурда биз жүрөгүбүздү жабабыз. Жүрөгүбүздү жабабыз да, кийинки балдарга жүрөгүбүздү ача албайбыз. И бул нерсе сизге дагы тиешеси бар. Себеби дегенде сиз балдарыңызга сиз да жүрөгүңүздү ачышыңыз керек. Себеби бул нерсени уже эртең сиз балдарыңызга берип баштайсыз да, сиздин балдарыңыз дагы сизге сен мени жакшы көрбөйсүң, сен мынтикенсиң, тигинтикенсиң деп башташат. Ошон үчүн обязательно талоого келиңиз да, аябай талдоо менен иштешиңиз керек экен. Хорошо? Мейлиби? Ооба, түшүндүм. Да, тереңирээк иштеш керек экен разборго. Ошондон буюрса. Мен ошондо апамын 4-чүсүмүн, атамын может 6-чысымын. Ошондо мен өзүм ордумду кайсыл жерге коем? Атам тараптан ушунча, апам тараптан ушунча деп коем. Болгон, түшүп калган, атаңыздын аборт болгон, түшүп калган балдардын баарын сурайсыз дагы. Алардын жаштарынан бери, жылдарынан бери сурайсыз да, ошол жылдарына карап коесуз. Жылдарына карап. Атам апамдыкын чогуу эле кое берем, а? Жаштарына карап. Болот да, анан экөөнүкү бир экенин эмес кылган, сиз 4-чү эмес, сиз скорее всего 10 канчанчы болушуңуз. Ооба. Рахмат чоң сизге, мен аябай ушуну чын эле байкадым. Лоялдуулук менен аябай көп кайталанат. Лоялдуулук иштейт. Хорошо, анда мен сизди талдоо чебер курсунан күтөм. Ойлонбой келиңиз. Алдыга балдарымдын да келечеги үчүн деген мындай жакшы ниет менен мамилемди сактап, бактылуу үй бүлө болуп, мындайча айтканда сиз апаңыздын эле жашоосун кайталап баштапсыз уже эле. Буга чейин кайталапсыз, мындан аркысын да кайталап баштапсыз. Ошон үчүн жакшы ниет коюп келиңиз. Позитив. Хорошо? Рахмат. Рахмат чоң. Да, рахмат. Рахмат. Бул жактан жазып атышат, мен эчтеке. Крестикти басып чыга берсеңиз болот, айтолкунайм. Мен эч нерсе түшүнгөн жокмун деп жатышат. Келиңиздер, мен силерге бир аз түшүндүрүп айтып кетейин, Жогоруда крестик болот, ошол жакты бассаңыз болот. Мындай да, айымдар жана мырзалар, биздин жашообузда кайталоо деген нерсе бар да. Кайталоо бул лоялдуулук деп коет муну. Эгерде сиздер азыркы учурдагы жашооңуздарда сиздерге жакпай жаткан болсо, мисалы, менин мамилем жакпай жатат мага, менин жашоомдогу акчам мага жакпай жатат, менин жашоомдогу ден соолугум жакпай жатат, төрөй албаганым жакпай жатат. Мындайча айтканда, сиздерге бир нерсе жакпай жатса, сиздердин жашооңуздар байкаңыздар, кимдин жашоосуна окшош болуп жатат ушул жашоо. Мисалы, азыркы Айтолкун айымдын жашоосу көбүрөөк апасынын жашоосуна окшош. Апасындай ол биринчи турмушка чыккан, экинчи турмушка чыккан, уже апасын кабыл ала албагандыктан, капа болгондуктан уже 3-чү, 4-чү болуп кетпеш үчүн да эртерээк сактап калыш керек ушул мамилени да. Сиздер дагы байкасаңыздар болот, көп учурда кимдин жашоосун кайталап жатканыңыздарды комментарийге жазып кетиңиздер. Мен кимдин жашоосун кайталап жатам? Апаныкынбы же атаныкынбы да? Мисалы, азыркы учурда сиздин акчадан дайыма проблема боло берет. Акчаңыз дайыма жетишпейт. Канча иштесеңиз эле акчаңыз жетишпейт. Качан эле жок дегенди эле айтып атасыздар да. Эмнеге? Анткени биз кимдин жашоосун кайталап атабыз? Карасак, биз кичинекей кезде ата-энебиз именно ушундай кылып бизге эмнени айтса эле ата-энебиз жок, акчам жок, бул кымбат дей берген да. И канча иштеп, күн түн деп иштесе деле жок дей берген, акчасы жетишкен эмес. И бул дагы биздин именно ошол ата-энебиздин эле жашоосун кайталай бергенде, муну лоялдуулук деп коет. Биз аябай өмүр бою муну кайталайбыз. Муну менен биз дайыма өмүр бою иштешибиз керек. Биринчи фигура апаңыздар болчу, экинчи фигура сиздер болчусуздар. Кандай сезимдер пайда болду? Апанын сүйүүсүн кабыл алгысы келгендер бул жактан бөлүшүп кетсеңиздер болот. Жана талдоо чебер боюнча дагы бул жактан суроо берип атышат. Мен сиздерге уже бул жактан азыр көрсөтө албай калат экенмин. Талдоо чеберинин эки тарифи бар. Биринчи тарифинде өзүм үчүн деген тариф бар. Өзүм үчүн тарифи азыркы учурда 60 000 сом. Эгерде сиздер бүгүн броон кылсаңыздар, 50 000 сом менен броон кылсаңыздар болот. Уже талдоо чеберинде сиздер мага окшогон мастер болуп, мага окшогон разборлорду жасаган айым болуп чыгасыздар. Тем более мен өзүм окуган академиянын сертификаттарын сиздерге алып берем. Ошол жактан мен бүгүнкү күндө амбассадормун. Ал жактан амбассадорлукту дагы 2 миллионго сатып алгам. Именно ушундай сиздерге сертификат берүү максатында.
Ал эми кийинки дагы VIP тариф бар. Ал эми VIP тарифтин баасы 180 миң сом. Эгерде бүгүн броон кылсаңыздар, анда 150 миң сомго сакталат, 150 миң сом сакталат. Сиздер ал жакта мага окшогон мастер болосуздар, мага окшоп разбор кыласыздар, мага окшоп өзүңүздөр менен иштейсиздер, жана мага окшоп жана менин окуучуларыма окшоп да акчага разбор жасап, акчага да тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга, балдарыңыздарга, деги эле өзүңүздөрдүн жашооңуздар менен иштесеңиздер болот. Курс 2 ай бою болот. Мына 15 декабрда башталса, 15 февралга чейин 2 ай бою окуйсуздар. Сертификат менен мамлекеттик кызматта иштей аласызбы? Сертификат менен мамлекеттик кызматта иштей албайсыздар дегенде, бул психологияны түшүнүшүңүздөр керек. Мен эмне үчүн азыркы учурда магистратураны окуп жатам? Мен дал ошол дипломдун негизинде да, билимимдин негизинде мамлекеттик кызматка киремби, каяка кирсем дагы ошол дипломдун негизинде кирем. Азыркы учурда диплом закон чыккан. Сиз дипломдун негизинде психолог болуп иш алып бара аласыз. Ал эми менин сиздерге берип жаткан психологиялык методика, бул именно методика өзүнчө багыт болуп эсептелинет. Сиз, мисалы, мен 2 жолу диплом алган күндө дагы менин практика менен иштеген өзүнчө методикам болуш керек. Себеби дегенде, сиздер ал жакта түшүнүк да, кандайдыр бир түрдүү практикаларды өтөсүздөр, и өзүнчө дагы методиканы кошумча дагы, мисалы, врачтар да 6 жыл бою окуган күндө дагы алар өздөрүнүн немесин, квалификациясын көтөрүү үчүн дагы түрдүү багыттарда окушат. Ошол сыяктуу эле сиздер дагы ушундай методикаларды алып, билимиңиздерге кошумча колдонуп иштесеңиздер болот. Бирок сиздер өз алдыңыздарча, как мастер талдоо шебери катары, Инстаграмда жакындарыңыздарга, башкаларга иш алып бара аласыздар. Хорошо? Да, талдоо шебери боюнча жана разбор боюнча бул жактан комментарийге жазсаңыздар болот. Талдоо шеберине катталуу үчүн бул жакта комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар, сиздерге толук маалымат беришет. Мага да диплом керек болуп жатат, кандай сунуш кыласыз? Эгерде сизге жогорку билимдеги диплом керек болсо, анда Кыргызстандагы окуу жайларга тапшырышыңыз керек, магистратура. Эгерде жогорку билимиңиз болсо да, мен мисалы жогорку билим болгондуктан Москвага магистратурага, Кыргызстанга магистратурага тапшырганмын. Ал эми практика боюнча менде именно ушундай билим именно көп, жана мен ал жакта повышение квалификации деп Москвадан окуганмын. Ал учурда бизде именно ошол повышение квалификации дипломдун негизинде иштечүбүз, жана ал учурда уруксат болчу. Өтө эле кымбатко курстун баалары дейт да. Эгерде сиз баалуулугун билбей жатсаңыз, сизге кымбат болушу мүмкүн. Мисалы, мен 150 миң сомдук курска келсем да, бизде мисалы окуучулар 150 миң сомдук курска келиштүү да, ал жактан эмнени алышат? Курс онлайн жүргүзүлөт. Анын ичинде 4 жолу мен сиздер менен жандуу жолугуп, жандуу ретрит өтөт, жандуу практикаларды дагы көрсөтүп берем жандуу. Бирок 150 миң сомго келген курстан сиз өмүр бою өзүңүздүн колуңузда, мисалы, сиз бүгүнкү күнгө чейин түрдүү курстарга 5 миң, 10 миң, 15 миң, 20 миң деле түрдүү курстарда окуп келесиздер да. Бирок дагы деле сиздер күткөн результат жок. Мисалы, мен дагы убагында түрдүү курстарда окугам. Ал жактан деле алып берчүмүн, 50 миң дегенде эле, 100 миң дегенде эле, 10 миң дегенде эле, 5 миң дегенде эле окуй берчүмүн. Бирок негедир мен издеген нерсени тапкан эмесмин да. Мен качан гана сиздей болуп, мен дагы айтканмын, ой, бул 200 миңге алдым курс десем, мына жинде окуган эмеспи, 200 миңге кантип курс алылсын деп айтчумун. Анан качан гана өзүм ушул курсту 200 миңге сатып алганда, анан көрсө, ар жерден чок ала бербей, бир баалуу бир курс алыш керек экен дагы, ошону аягына чейин чыгып окуса, ошол жактан результат жарата алат экен да. Мен ушул курсту сатып алгандан кийин анан вот мен издеген нерсенин бардыгын ушул жактан тапканымды түшүнүп, мына бүгүнкү күнгө чейин именно ушул методикадан окуумду жогорулатып, тереңдетип эле келе жатам. Ошондуктан сиздерге да сунуштамакмын. Ар жактан чокуп, мисалы, сиз азыр бияктан дагы бир нерсе аласыз, дагы бир нерсе аласыз, ушинтип кете бересиз да. Андан көрө бир нерсени алып туруп ошол жактан пайда чыгарыңыз. Тем более бизде бул жакта билимдер аябай терең.
ушунчалык терең менен иштейсиз, ушунчалык терең жаткан бөлүм менен иштейсиз дагы тамыры менен жулуп мындайча айтканда көйгөйдү жок кылганга аракет кыласыз. Хорошо. И бул билимди сиз сертификат алып алсаңыз, өмүр бою бул билимди сиз жашооңузда деле колдоно бересиз. Мисалы эртең психолог болуп калсаңыз, практикаңызда колдоносуз. Кандай гана каякка барбасаңыз, мисалы мен азыркы учурда Бишкекте окуйм, Москвада окуйм. Ушунчалык өзүмө ишенүү менен гана мамиле кылам. Себеби дегенде менде билим бар, практика бар. КПТ психолог болуш үчүн каяка окуш керек? Ал боюнча сиз толук университеттерди изилдеп чыгыңыз дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө ыңгайлуу университетти тандасаңыз болот. Так, келиңиздер. Да, бизде Кыргызстанда именно психология динге туура келеби деген аябай көптөгөн суроолорду айтышат. Эгерде биз психологиянын историясына кайрыла турган болсок, психология негизинен динден эле бөлүнүп чыккан бир өзүнчө багыт болуп эсептелинет. Башында адамдар өздөрүн изилдөө максатында дин аркылуу душа, тело, разум деп издеп башташкан. Бул жакта именно история психология деген өзүнчө билимди алышыңыздар керек да. Аны эгерде жогорку билимге тапшырсаңыздар билесиздер, адамдар биринчи именно ушинтип душа, анан ушундай деп изилденип кызыгышкан да. Анан кийин аны илимий катары алып кетиш үчүн да көбүнчө биз именно ошол тараптан караганда адамдар көбүнчө иллюзияда болушат да. Иллюзия деген көбүнчө эмне кылышат? Элестетүү менен гана тозок мындай дейбиз да. Именно ошол иллюзиядан болушунча чыгарыш үчүн психология мындай адамды реалдуу жашоосуна кайтаруу. Мына азыркы ушул жашооң менен жаша, бүгүнкү сен жараткандын ушундай чексиз бир өзүнчө бир уникалдуу нерсесиң деген көз карашты өзгөрүү максатында азыркы учурда мындайча айтканда психология динди толуктайт. Эгерде сиз психологиядан аябай билим алсаңыз, динге абдан жакын болосуз, Кудайга жакын болосуз. Себеби дегенде бизде именно психологиялык жактан билим алып, окуй, мен мурун намазды жөн эле окуп жүргөн турбаймынбы? Азыр жүрөгүм менен окуп баштадым. Мурун мен наоборот Кудайга кайрылганда кечке нааразы болуп, капа болуп кайрылып жүргөмүн, азыр ыраазычылыгым менен кайрылып калдым деген адамдар аябай көп. Андыктан психология бул сиздин өзүңүзгө жакындатат. Өзүңүзгө жакындаган сайын сиз Кудайга да жакын болосуз. Бул психология деги эле бир динге каршы эмес. Динге каршы деген адамдар алар психологияны түшүнбөгөй окубаган адамдар ушундай айтышы мүмкүн. Окуунун графиги онлайн болот. Жумасына бир жолу мен чыгып, VIP графигинде разборлорду жасап берем. Андан сырткары биздин кураторлорубуз дагы разбор жасашат. И андан сырткары сиздер дагы группанын ичинде жазсаңыздар болот. Онлайн болот жума сайын. Жана андан сырткары бир айда бир 2 жолу жандуу жолугушуу болот. Мен жандуу эрте мененден баштап кечке чейин сиздер менен болом, разборду жасап берем, көрсөтөм жана сиздерди дагы разбор жасаганыңыздарды карап үйрөтөм. 2 айдын ичинде үйрөнүүгө мүмкүнбү дешиңиздер мүмкүн да. Болуп төлөө кандай болот? Арзандатуулар болобу, бөлүп төлөө кандай болот? Арзандатуу именно 180 000 сомдук курсту сиздер бүгүн 5 000 сомдон брондосоңуздар 150 000 сом болот. Эгерде бөлүп төлөйм десеңиздер 50 000 сомду төлөп, 100 000 сомду М плюс кештүү аркылуу алсаңыздар болот рассрочкага. Эгерде ички төлөм менен алсаңыздар, анда бир аз азаткан ичен сөздөрүңүз туура, тунук дейт да. Мен да через психология Куранга түштүм, өтө сонун илим психологиясы. Да, чындыгында бул өтө сонун. Мен дагы мисалы мурун Кудайды эстегенде дайыма капа болуп, эмне үчүн менин жашоом ушундай деп намаз окуганда түшүндөрсүн. Азыр ушунчалык жаратканыма ар бир секунд, минут сайын жаратканыма ыраазычылык айтып турам да. Курстар бар эле, суроо жооппу түшүнүксүз дейт. Жок, суроо жооп эмес. Бул жактагы сурооңуздарга дагы мен психология боюнча именно курс боюнча жооп берип өтүшүм керек да. Так, ал жакта суроо жооп эмес, ал жакта именно практика менен. Себеби дегенде биз ал жакта болушунча сиздерге үйрөтүп, разбор жасап, көрсөтүп, болушунча практика менен өткөнгө аракет кылабыз. Мен сиздерге өзүмдүн жасаган онлайн сабактарым, андан сырткары онлайн сабактарымды берем. Инна Тиляшинин Академия мастер разборовдун онлайн сабактарын аласыздар. Андан сырткары практикалар менден, куратордон жана Кундуз Таштанованы дагы кантип Инстаграмга чыксаңыз болот, аласыздар да.
Так, давайте анда айымдар жана мырзалар, комментарийге разбор деп жазыңыздар. Практикабызды улантабыз. Жана ошондой эле алдыда трансформация курсуна 2 жолдомо белек турат. Андыктан аракет кылыңыздар, ниет кылыңыздар. Бүгүн 2 жолдомо трансформация курсуна ойнотобуз. Рахмат. Келиңиздер, разбор деп жазыңыздар. Эгерде сиздер түз эфирге чыгып, өзүңүздөрдүн бойлоруңуздарды элдин астына чыгарууга макул болсоңуздар, анда разбор деп жазыңыздар. Да. Так. Айчүрөк көчкөн овуна да. Айчүрөк көчкөн овуна келиңиз, түз эфирге чыгыңыз. 15 декабрда боло турган курс, трансформация курсу 70% арзандатуу менен 3000 сом. Ал эми талдоо чебери курсу өзүм үчүн тарифи 50 000 сом жана VIP тарифи 150 000 сом. Саламатсызбы? Ага, да, саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Айчүрөк. Ага, келиңиз, кандай максатта чыктыңыз түз эфирге? Кандай дейсиз? Да, мүмкүн болсо бир аз тынчыраак жерге чыгып алсаңыз. Айдана, Рабия, баш үйгө кетип турчу. Жакшы. Башка чакырып деп окшойт. Хорошо, анда крестикти басып чыгып берсеңиз болот. Рахмат. Ага, келиңиздер, разбор деп жазыңыздар. Да, рахмат. Да, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн бойлоруңуздарды элдин астына алып чыгып иштөөгө макулмун деп десеңиздер, анда разбор деп жазыңыздар. Себеби дегенде бул эфирлер сакталат, жогоруда да айтып кеткенбиз. Бул эфирлерди биз YouTube каналга киргизебиз да. Бул эфирлер сакталат, өчүрүлбөйт. Сиздер сурансаңыздар дагы өчүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан элдин астына чыгып өзүм менен иштөөгө макулмун десеңиздер гана чыксаңыздар болот. Так. Мен запрос жөнөтүп жатам. Эгерде сиздерге барган болсо, түз эфирге чыгыңыздар, айымдар, мырзалар. Да, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Элдин астына чыгууга макулсузбу? Ооба. Келиңиз. Атыңыз ким? Атым Гүлзат. Ага, Гүлзат айым. Мен сизди угуп жатам. Мен ден соолук боюнча эме жасатайын дедим эле. Ага, да. Кандай запросуңуз? Буттарым мындай ысыбайт, муздай берет, анан көбүнчө оң тарабым, башым же колум, ошо оң тарабым тартышып ооруй берет. Качандан бери? Желке тарабым көп эле болду. Эсиңизде бар учур? Так. 2008-жылдардан бери, даже андан да мурда. Качан? Көп эле жыл болду, где-то 2008-жылдардан баштап. Ага, ушул жылдары башыңыздан кандай окуялар өткөн? Кайсы азыркы жылдарыбы, ушул жылдары? 2008, эгерде андан нараараак болсо, ошол жылдары башыңыздан кандай окуялар өткөн? Ал мезгилдерде негизи биз мындай үй бүлөдө атам менен апамдын чыры көп болчу бала кездечи. Эң мага көп боль болгону ошолор болчу. Келиңиз, азыр мен берген суроолорго эле жооп бере бериңиз. 2008 андан нары деп атпайсызбы? Ошол учурда жашооңузда кандай окуя болгон? Кандай жоготуу болгон? Кандай нерсе болгон? 2008.
Азыр Ести албай жатасыз, Хорошо, албайм. давайте терең дем алып демиңизди чыгарыңыз, Гүлзатайым. Ага. Алдыңыздан азыр бир фигураны сезиңизчи. Биринчи фигураны сезиңиз. Эгерде ден соолук боюнча айрылып жаткан болсоңуздар, айымдар, сиздер дагы азыр алдыңыздардан ушул фигураны сезсеңиздер болот. Жана ал фигура кандай фигура, сиздин ал фигурага болгон сезимдериңиз кандай? Аябай мындай дем алуум аябай кыйындап кетти. Могу жерим буулуп. Ага, дагы айта бериңиз. Ыйлагым келип чыкты. Ага. Ал фигурага караңызчы, эмне деп айткыңыз келди? Үшүп атам. Эмне эсиңизге келди? Айта бериңиз, эсиңизге келгенди айтыңыз. Ушунчалык бардык нерседен кыйналып турам, бирок себебин билбей атам. Эмне деп айткыңыз келди? Кайсы учурда эстедиңиз? Мага жардам берчи деп. Ага, кимден жардам сурап атасыз? Атаман окшойт. Ал эмне деп атат? 12 жашымда 12 жашымда атам кандайдыр бир мага оор тийген сөз менен урушуп атат. Ал эмне деген сөз? Сен жакшы деле адам болбойсуң деп атат. Сиздин сезимдериңиз? Мен ушунчалык жалгыз калгандай болуп атам, өзүмдү сезип атам. Сиз эмне деп жооп бердиңизби? Жок, сыртка чыгып кеттим. Ага. Атаңыз сыртка чыгып кеткендеги сиздин сезимдериңиз? Мен атам чыккан жок, мен сыртка чыгып кеттим. Сиз чыгып кеттиңиз. Эмне үчүн? Жанагы атамдын сөздөрү оор келди. Эмне деп айткыңыз келди атаңызга? Мага катуу сүйлөбөңүз. Да, айтыңыз. Ошол учурдагы сезимдериңизди айтыңыз. Ата, мага катуу сүйлөбөңүзчү. Айта бериңиз. Ата, Атаңыздын айткан сөзүн, атаңыз ошондой сөздөрдү айтканда сиз өзүңүздү кабыл албай калдыңыз да? ооба. Да, айтыңыз. Мен өзүмдү кабыл албай атам, кабыл ала албай жатам. Ата, мен өзүмдү кабыл ала албай жатам. Мен өзүмдү ушунчалык эч кимге кереги жок. Ушунчалык эч нерсеге пайдасы жок. Адамдай сезип атам. Да. Азыр атаңыздан эмне алгыңыз келип атат? Эмне деп айткыңыз келди? Ошондо элестедиңиз, канча жылдан бери ошол учурдагы атаңыздын айткан сөзү менен жашап, сен адам деле болбойсуң деген сөзү үчүн капа болуп, атаңыздан эмени айтып атпайсызбы? Оң тарабым дайыма муздай берет. Ошол капачылык менен жашап, атаны кабыл ала албай келе жатасыз. На самом деле атаны эмес, өзүңүздү кабыл ала албай келе жатасыз. Мен адам деле болбойм депчи. Айтыңыз азыр, ата. Ата, Мага болгону сиздин сүйүүңүз керек болгон. мага болгону сиздин сүйүүңүз керек болгон. Сиз мага көңүл бурбасаңыз дагы,
Сиз мага көңүл бурбасаңыз дагы, урушсаңыз дагы урушсаңыз дагы, мага көңүл бурганыңыз маанилүү болчу. мага көңүл бурганыңыз маанилүү болчу. Мен ошол учурда сиздин сүйүүңүздү Мен ошол учурда сиздин сүйүүңүздү капачылык аркылуу алгам. капачылык аркылуу алгам. Азыркыга чейин Азыркыга чейин сиздин сүйүүңүздү сиздин сүйүүңүздү денем менен капачылык аркылуу сезип келе жатам. капачылык аркылуу сезип келе жатам. Ата, мен бүгүндөн баштап Ата, мен бүгүндөн баштап сизге болгон оюмду өзгөртөм. сизге болгон оюмду өзгөртөм. Мен бүгүндөн баштап кызым, сенин оюңдан, сенин колуңдан баары келет деген сөзгө сенин колуңдан баары келет деген сөзгө, кызым, мен сага ишенем деген сөзгө алмаштырам. кызым, мен сага ишенем деген сөзгө алмаштырам. Эми атаңыз сизге ошентип айтып жатканын угуңуз, кызым. Мен сага өкүнөм антип айта алган эмесмин. Мен эгерде ошо антип айтсам, не деген биздин ата-энелерибиз, ой кыздарыбыз үмүтүп кетет, тигинтип кетет, анан укпай коет деп коркушкан да, алар болгону коркушкан. Ошентип адам болбойсуң деп тарбиялагылары келген да, ал бизден наоборот эмне деп айткысы келген? Кызым, мен сага ишенем, сен жашооңдо эң сонун адам болосуң деп ишеничин эле айткысы келген. Бирок сизге эмне менен, боль менен берген. Азыр элестетиңиз, кызым, мен өкүнөм, ошол сөзүмдү кайра аркага алам. Сен адам болосуң, сенде баары жакшы болот. Мен сага ишенем, кызым деген ишенимин берип жаткан сөзүңүз, угуңуз. Атаңыз сизге ишеним менен карап жатканын, көз карашын көрүңүз. Жакшы көрүп атканын, мен кызым, эми ушундай учурларды эстеңиз. Атаңыз, о, менин кызым ушундай дегенде, суктануу менен, сыймыктануу менен айтып аткан учурлар болгон да жашооңузда, туурабы? Ошол учурларды эстееңе аракет кылыңыз. Кандай болду сезимдериңиз? Атам, акыркы жолу мен права алганымда эле сүйүндү, ошонусу эсиме келди. Да, болгон эле атаңыз айта алган эмес мактоону. Это нормально. Атаңыз жабык болгон. Мындай бөлдө айтыш оңой болгон да биздин ата-энелерибизгечи. На самом деле менин сезимдерим боюнча атаңыз наоборот сизди аябай жакшы көрүшкөн, аябай ишенишкен да. Эми азыр оң тарабыңызды сезиңиз. Кандай болду сезимдериңиз? Оң тарабым азыр мына колдорумдун учтары неме болуп чымырап атат. Сразу азыр эле башталды ошо. Да. Сонун, да. Чымырап чыкты, Эми анан атаңыз өзүм биртке жеңил тердеп чыктым. Да. Биз көп учурда ата-энелерибиз аркылуу өзүбүзгө карайбыз да. Мисалы, алардын сөздөрү аркылуу өзүбүзгө карайбыз. На самом деле ата-эне эмес. Биз атабызга, апабызга капачылык айтып атпайбыз, жок. Ал өзүбүздүн эле болгон көз карашыбыз, өзүбүзгө болгон көз карашыбыз. Бүгүндөн баштап сиз ар бир нерсени жасаган сайын азаматсың. Мен сага суктанам, сен сулуусуң, сен колуңан келет деген өзүңүздүн ишенимиңизди дайым арттырганга аракет кылыңыз. Жана ошол эле учурда ата-энеңиз сизге ишеним менен карап аткандарын көрүңүз. Вот энергия жөн эле келбегенин сезесиз. Хорошо? Рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Рахмат, Күзөт айым. Мен сизди 2021-жылдан бери көрүп жүрөм, Мен эстедим. Эстедиңизби? Да, эң сонун результаттарды жараткан айым сиз дагы. Ооба, трансформацияга окугам. Балдарыңыздын бизнестери жакшы жүрүп атабы? Ооба, азыр Ошко бирөөнү ачтык. Азыр кичине расширение кылдык. Баягы кичинекей жерден баштаганбыз. Азаматсыз, ийгилик каалайм, Күзөт. Эсиңизде бар экен, рахмат, Алла ыраазы болсун. Рахмат, сонун. Ийгилик каалайм, жакшы туруңуз. Келиңиздер, айымдар, сиздерде кандай болду сезимдер? Бизде именно талдоо чеберек курсунда ушундай разборлор бул жөн гана бир чекеси эле разбордун. Себеби дегенде биз бул жакта, ал жакта разбор жок эле дегенде 1 саат болот. Именно ушундай терең разборлорду мен талдоо чеберинде өзүм жасап берем, VIP-те.
Өзүм үчүн да ушундай разборлорду сиздер жасаганды өзүңүздөр үйрөнөсүздөр. Ал эми трансформация курсунда сиздер мини группанын ичинде куратордун жардамы менен жогоруда Элина айым мага разбор жасап берди деп атпайбы, сиздер именно кураторлор менен чогуу дагы мини разборлорду жасайсыздар. Биздин кураторлор сиздерге жардам беришет, суроолоруңуздарга жооп беришет да. Андыктан бизде бардык жакта ушундай разборлор бар. Терең киребиз, терең иштейбиз. Бул деген билим. Мындай билимди сиздер үйрөнүп аласыздар. Булардын бардыгын үйрөнүш оңой, акырындык менен иштеп жатып эле анан сиздер дагы мага окшогон мастер болуп чыга аласыздар. Фигураны сөзсүз түрдө көрүш керек эмес. Фигура деген азыркы мен айтып жаткан Гүлзат айымдын фигура деген бул ден соолук деген эле фигура болчу. Именно ден соолугу кимге байланыштуу деген, подсознанияда кимге байланыштуу, кандай боль бар дегенде эле атасы жөнүндө өзү эле айтып берди туурабы. Мен эч нерсени айткан жокмун, өзү эле суроолор берип атып эле айтып берди. Ошондуктан сиздер дагы именно ушундай диагностика практикаларды үйрөнүп алсаңыздар болот. Ал эми талдоо чебери трансформация курсуна катталуу боюнча бул жакта комментарийге номерлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Бүгүн эртең эгерде броң кылсаңыздар, сиздерге орундар сакталат, скидкалар сакталат. Бул акциялар, скидкалар бүгүн эртең гана, андан кийин кайра трансформация курсу 10 000 болот. И талдоо чебери 180 000, 60 000 болуп кайрадан өзүнүн ордуна келет. Ошондуктан бүгүн эртең броң кылганга аракет кылыңыздар. Келиңиздер, анда биз сиздерге трансформация курсуна жолдомо убада бергенбиз. Андыктан трансформация курсуна жаңы жылда жашооңуздарды жакшы жака өзгөртүүнү кааласаңыздар, анда ниет кылыңыздар дагы, белек деп комментарийге жазыңыздар. Ошондо баарынын эле проблемасы ата энесинин айынан болуп калабы дейт. Мындай да, бала биринчи эле бул дүйнөгө келгенде ата энеси аркылуу келет. Бул боюнча биз илгертеден дедим го. Мисалы, сиздер азыр балдарыңыздар менен сүйлөшкөн учурда да, мисалы айтат да, балаңыз, мен эртең бул кийимимди кийбейм, или там муну мүнтпейм дегенде сиздер эмнени эстейсиздер? Эй, мага деген атам мынтип эле алып берген, анан мага атам мынткен. Же мисалы балдарыбызга мисалы жакшы сөздөрдү айтып атсак, укпай жатса, мен апам деген мынткен, апамдын токмогун жеген чоңойгонмун или там мынткенмин деп биз дароо кимди эстейбиз? Ата энебизди эстейбиз, туура? Ошол сыяктуу эле биздин психика, биринчи жашообуздагы биринчи эркек бул атабыз, биздин жашообуздагы биринчи эркек аял бул апабыз. Акчаны биз көп учурда атабызга салыштырабыз, ал эми мамилени көп учурда апабызга салыштырабыз. Бул учурда биз на самом деле ата эне менен иштебейбиз, өзүбүздөгү эле биздин сознание, подсознание дагы калып калган эле ата энебизден алган, алар биздин бүгүнкү жашообузда жок, алар давно кетишкен, балким башка жашашат, балким тиги дүйнөгө кетишкен да, но ата дегенде менде кандайдыр бир образ бар. Мисалы, биз болушунча терең, бул методика терең болгондуктан именно ошол ата энебиздин бизге жасаган мамилеси аркылуу биз өзүбүздү бүгүнкү күндө жашоодо ушундай алып чыгабыз. Мисалы, бизге апабыз: сен жалкоосуң, сен адам болбойсуң, сенин колуңдан эчтеке келбейт, сен карачы кебетиңди, ыраңсызсың, сен мындайсың десе, биз дагы азыр өзүбүзгө ошондой көз караш менен карайбыз. Менин кебетем жакшы эмес, менин чачым мындай, бетим мындай, менин колуман келбейт, мен жалкоомун дей беребиз. Себеби ошол программаны каяктан алганбыз? Бала чактан биздин фундаментибиз. Ата эне бул биздин фундамент. Бизге кандай фундамент куюлса, биздин келечектеги жашообуз ошондой болуп кете берет. Мисалы, бизге акча жок дей берсе, бүгүнкү учурда эмне дейбиз биз? Акча жок дей беребиз. Ана самом деле ал акча жок деген сөздү каяктан укканбыз? Именно ата энеден укканбыз. Ана самом деле ата эне бул биздин фундаментибиз, жашообуздун башталышы. Ошондуктан биз сиздер менен ата энебиз менен иштейбиз. Ана самом деле ата эне эмес, өзүбүз менен иштейбиз. Абсолютно ата эне бул жерде жок. Только өзүбүздөгү эле ошол жактан алган программалар менен иштейбиз, түшүнүктөр менен иштейбиз. Түшүндүкпү? Хорошо, ошондуктан биз болушунча тамыры менен иштеген үчүн ата эне деп айтабыз. Хорошо? Келиңиздер, анда белек деп жазыңыздар. Бисмилла. Анда бүгүн трансформация курсуна 2 адамга белек уюштурабыз. Мен азыр
ниет кылам, сиздер дагы ниет кылыңыздар. Кийим чын жүрөгүнөн ушул трансформация курсуна келип, бул белекке алган курсту жөн гана бекер деп пайдаланбай, анын ордуна ушунчалык каалап жашоосундагы эң сонун результаттарды максаттарына 2026-жылга койгон максаттарына койгон бүт максаттары ишке ашсын, орундалсын деген ниет менен эртең именно ушул максат боюнча биз сиздер менен практика жасайбыз. Нейропрактика болот. Түрдүү тоскоолдуктарды чогуу групповой бул жактан трансформация кылабыз. Андыктан эртең дагы экинчи күндө разборлорду жасайбыз жана эртең дагы трансформация курсуна 3 белек жолдомо ойнотулат. Андыктан эртең дагы келип белектерди алып, разборлорду алып, эртең дагы 8:30-дан бир аз өтүп дагы чыгышыбыз мүмкүн. Себеби дегенде эртең дагы бизде сессия Акучурда университетте болом. Саат 5:30-дан 5-тен 7-ге чейин. Ошон үчүн эртең дагы бир аз кечигип калышы мүмкүн. Туура түшүнүңүздөр да, мен бир эле учурда студент болуп атам. Бирок сөзсүз түрдө болот эртең. Эртең дагы сөзсүз түрдө экинчи күнүнө келип, жаңы жылга карата эң сонун практикаларды алып кетиңиздер. Так, азыр трансформация курсуна биринчи адамды тандайм, анан кайра экинчи адамды тандайм. Белек деп жаза бериңиздер. Хорошо? Бисмилла. Так. Негедир мага азыр Чынара Амирова айым туш келди. Эгерде биздин окуучуларыбыз болсоңуздар, же биздин трансформация курсуна катталган болсоңуздар, бул курсту алган болсоңуздар, белекти да, анда өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга ушул курсту белек кылсаңыздар болот. Эгерде өзүңүздөргө алып калсаңыздар, анда, конечно, өзүңүздөргө болот. Андыктан кимге туш келсе, ошол A5695. Мен бул жакка жазып алдым. Сиздерге жөнөтөм, менеджерлерге жөнөтөм. Комментарийге Айзирек жана Чынара Амирова сиздер директке мен белек утуп алдым трансформация курсуна деп жазып койсоңуздар, сиздер менен менеджерлер байланышат дагы, кураторлор сиздерге доступ беришет. Буюрса 15-декабрда уже бул курстарыбыз башталат. Бүгүн мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазымын. Курсту белек алгандар, белектериңиздер кут болсун. Жана ошондой эле разбор алгандар жеңил трансформация болуңуздар. Ал эми курстарга талдоо чебери трансформация курсуна катталуу боюнча номериңиздерди жеке катка таштасаңыздар, менеджерлер, кураторлор байланышат дагы, сиздерге толук маалыматтарды берет. Ал эми мен сиздерди эртең ушундай акысыз разборлор боюнча түз эфирден күтөм. Эртең 8:30, где-то 8:30-8:50-нын ортосунда буюрса чыгам. Университеттен келип эле дароо сиздерге бул жакка чыкканга аракет кылам. Мен баарыңыздарга ыраазымын, баарыңыздарды жакшы көрөм. Айымдар, биз сиздер үчүн дайыма кызматтабыз. Андыктан биз менен 15-декабрдан баштап трансформация талдоо чебери курстарында чогуу болуңуздар. Ыраазымын, жакшы туруңуздар.